Assalamu alaikum, урматтуу өзгөн жердештер, жана эки жактан келген коноктор, меймандар. Мына бүгүнкү биздин чогулушкандын себеби бул жалаң диабетиктер, сахарный диабетиктер. Ушуларды ар айда отуруп турабыз биз чогулуп. Максат ушу ден соолукту чыңдоо. Баарлашуу, таанышуу, эл менен аралашып, анан мына биздин Өзбекстандан чыккан дары дармектерди ичип калабыз анча-мынча. Ошолордун таасири менен мына Кудай кааласа элдерди көрүп атабыз. Баардыгы ырдап, бийлеп, Кудай кааласа баардыгыбыздын ден соолугубуз жакшы. Алдыбыз мына 80ге чыккан эжелерибиз бар. Арткабыз 40та. Мына силердин дарыңар менен Кудай кааласа баардыгы жакшы жүрүшөт. Күч кубатта, баарыбыз жакшыбыз. Мына да биздин мына ушу өзгөндүк жердештер, эжелерим. Бүгүнкү уюштуруучу эжелерди главныйлар ушулар, биздики өзгөндүктөр. Баарын мейманга чакырган эжелерибиз ушулар. Баарыбыз өзгөндүктөр. Эми ушу силердин стоп диабетиңерди, зен со диабетиңерди ичип атабыз. Кудай кааласа шифа таап атабыз. Силерге дагы чоң рахмат, Дастанбек. Мына дагы келген элибиздин Кара Суу, Ош, Жалал Абадта меймандар. Ушулар дагы баарыбыз жакшыбыз, Кудай кааласа. Дары дармек ичип, ден соолукту чыңдап, жакшы жүрөбүз. Ар айда отуруп турабыз ушинтип. Биздин максат таанышуу, көңүл ачуу, ден соолукту чыңдоо. Баарлашуу. Кудай кааласа мындан дагы нары чогула беребиз, дагы отура беребиз. Бул менин жанымдагы Дастанбек Татуугүл деген менин классташым. Мен өзүм кече ошо Бишкекте болуп калып, больницада болуп, буга дайындап кеттим эле, ушул баары жок уюштуруп, ушуларды назарат этип, мына баары жок ушул аракет кылды. Буга дагы сөз беребиз азыр. Мына дагы биздин эки жактан келген конокторубуз. Кандай, жакшы отурасыздарбы? Ден соолуктары жакшыбы? Булардын Жалал Абадтык туугандар баардыгы биз ушу бир айда бир отуруп турабыз, Кудай кааласа. Баардыгыбыз ичип жегендерибиз баары шүгүр. Дастанбек силердин стоп диабет, зен со диабеттериңерди ичип атабыз, шифа таап атабыз, Аллага шүгүр. Ошон үчүн баардыгыбыз чогуу бир дасторкондо отуруп атабыз. Ден соолук бар экен, баарыбыз чогулуп атабыз. Келгениңерге рахмат. Мындан кийин дагы Кудай кааласа көп отурабыз, көп жолугушабыз. Бирибизге болгон жакшылык нерселерди айтабыз. Баарыбыз алашпай берсин. Баарыбыз жакшы болуп кетели. Мына бул жактагы мына биздин туугандар, Өзбекстандан келген меймандар, мына бул главарыбыз Лачынбек. Биздин главныйыбыз. Буларга да сөз беребиз, Кудай кааласа. Силерге да рахмат, Лачынбек. Силер менен мына баарлашып 2 жылдан бери мамиле кылып атабыз. Силердин дарыңарды ичип атабыз. Маслихатыңарды алып атабыз. Кудай кааласа биз жакшы баарыбыз. Ден соолуктар жакшы. Мындан кийин дагы жакшы болойлу. Баарыбыз оорубайлы, баарыбыз алашпай берсин, баарыбызга. Силер мейманга келип кеттиргула. Мына кандай отурасыздарбы? Биздин Кара Суу булар. Кара Суудан келген меймандар. Ош, Кара Суу аралашыбыз, Куш келипсиздер. Куш келипсиздер. Мына ушу эжелерибиз дагы жакшы баардыгынын, манайлары жакшы. Кудай кааласа мындан кийин дагы жолугушабыз. Биздин максат ушул бири-бирибизди таанышып, ден соолукту чыңдоо. Ушулар Дастанбектердин ичип аткан дарыларына дагы баарыбызга шифа берип атат. Алла шифа берсин баарыбызга. Оорубайлы, баарыбыз тынч болойлу, тынч жүрөйлү. Мына бул ошо Лачынбек бул Айшене. Анан кийин неме Дастанбек бир 2 мүнөт Айшенем дагы сөз кошуп кетсин. Ошо Айшене баса албай атат да, мен сүйлөтөй дедим эле. Айшенеме микрофонду тагайлы дагы. Биринчи ассаламу алейкум, Дастанбек. Сиздерди ушу атыңыздарды угабыз, али YouTube'дан көрөбүз балам. Ушу мен YouTube'дан алдын, YouTube'дан издеп таап, анан ушу стоп диабетти ичкемин. Мен алдын уктабайт элем, эч уйкум жок эле, халатым кыйын эле. Анан чаңкай берет элем. Ушу дарыны ичкенден кийин Кудайга шүгүр 3 күндө таасир бере баштады. Анан кийин 3 ай иштим балам. Уйку жуда кетти. Өзүм андай катта катын үчүн жудайам кете өрдүм. Али уйку тынч болгондон кийин аппетит отлично болду. Только менин аягым жүрө албайт да, бул диетого. Сахарга чейин мына немем тизем ооруйт эле. Операция кылышка сахарыңызга болбойт дейт. Анан катта вестес дейт. Анан эми ушул жанагы немеңер өтө жакшы таасир этип атат мага. Анан мындай өзүм сүйүнүчтүү гапыра турган болсом гапырам. Эмнени каалайм? Куш келипсиздер. Мен өзүм Ташкенттен бүткөнмүн, Кадырадан политехник институтту. Ошон үчүн мен өзбекче гапырганды жуда жакшы билем, түшүнөм. Хамма неме вергүл нукталардан бери ошо неме канака неме болсо баарын
Qana yana bitta takrorlab qo'ying desam, xo'jayinim tang qolib qoladi. Ne deysin deydi. Ha, shunaqa deyapman deb qo'yam. Shuning uchun men sizlarni yaxshi ko'raman. Rahmat. Ko'p yashag'ila, uzoq ömür surg'ila, elingizga xizmat qilg'ila. Oshib borsa mana Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonga xizmat qilg'ila baldarim. Sizlarning baldaringlar ham sizlarday chiqsin aynan. Esen bo'lg'ila. Men roziman abdan. Rahmat. Bektemir aka o'zingizchi boshida qanday edingiz, hozir qandaysiz? Men başında birinci negizi meni tartqansыңар YouTube'ga. Ооба. Meni ko'p tanıydı YouTube'ga chiqqanim. Men yaxshiman. Qiyla rezultat olganman. Bu sakrni diabet men başında da aytganman, bu yaxshi olib ketpeydi. Şuntip жүрөбүз, бирок булардын дары-дармектери бирөөнү сактап турат да. Симптомдорду жоготуш. Симптомдорду жоготуна, путчумураган жоголгон, уктам уйку жакшы болуп калган. Пайдасы жакшы эле. Алып ичсеңер болот. Кудай кааласа, Алла шифа берет баарыңарга. Менин ушул жүрөм мына Кудайга шүгүр баарыңар жакшы. Келиңиз, сиз дагы бир сизге жалап жалап ата. Эже, алдыңгы состояниеңиз кандай, азыркы состояниеңиз кандай? Сүйлөй бериң. Ассаламу алейкум. Жалпы группа, жалпы ушу Өзбекстандан келген врач балдарыбыз бир жакшынакай ыймандуу, жүрөгү таза, биздин ден соолугубузга ден соолук кошкон, өмүрүбүзгө өмүр кошкон, биздин көңүлүбүздү көтөргөн, мынтип ырдатып, чордотуп, дарылар чыгарып, ошолор жеткирип бизди ушунчалык жакшы даражага жеткирип жүргөн ушул врач балдары силерден Алла ыраазы болсун биринчиден. Ошо бардыңарга Кудайым өмүр берсин, ден соолук берсин. Бул зензо диабет, стоп диабет деген дарылар ушул Өзбекстандан чыгып, биздин Кыргызстанга, мына Орто Азия чөлкөмүнө таркап, канча адамдар ушул зензо диабеттен, стоп диабеттен күч кубат алып, ден соолуктары жакшы болуп, көңүлдөрү көтөрүлүп, элге аралашып, көчөгө баспай калгандар басып, мынтип жакшынакай болуп, бири-бирибиз менен сурашып жүрөбүз. Алла ыраазы болсун силерге. Ишиңерге Аллахым ийгилик берсин, бизге ден соолук берсин, бири-бирибиз менен ака-ука болуп, эже-сиңди болуп дегендей катташып, сурашып жүрө берели. Уже биз бири-бирибизди издешип калдык да. Өзүңүз кайдан болосуз? Мен өзүм Жалабаттан болом. Мен Айнагүлмүн. Канча жылдан бери сахарсыз? Мага 1 жылдан ашып калды, 1,5 жыл болуп калды. Бул зензо диабет, стоп диабет сизге канчада таасир кылган? Стоп диабет, зензо диабет 5-6 айда да таасир этти, жакшы. Мен 2 акам, 2 жеңем дагы сахар менен жабыркап келет. Акаларым, жеңелерим ичип атат, алар да жакшы. Кудайга чексиз шүгүр. Рахмат силерге. Ишиңерге ийгилик, омат. Рахмат. Мына өзгөндүк уюштуруучулар, силерге дагы Алла ыраазы болсун. Өтө жогорку деңгээлде уюштурупсуздар, Алла ыраазы болсун. Тапканыңыздарга Аллахым береке берсин, балдарыңыздардын күнү күчүн көрүңүздөр. Ар дайым ушинтип эле бири-бирибизди сыйлашып эле жүрө берели. Баардык Өзбекстан, Кыргызстан баардыгыбыз өтө ыраазы болдук биз дасторконуңуздарга. Береке берсин. Рахмат. Рахмат. Дастан өнерлерден береке берле жүр. Келгилем, жибеге жакана. Келиңиз, мына биздин өзгөндүк, биздин аксакал, менин сулуу эжелерим тартчы. 1-2 мүнөт кош. Өзүңүз сураңыз да сүйлөп бериң. Урматтуу өзгөн жергесине келген беймандар, баарыңыздарга эмне демекпиз? Мына стоп диабеттин атынан баарыбыз таанышып, мындай бири-бирибиз менен баарлашып отурабыз, баарыңарга ден соолук. Анан биздин көп баарлашканыбыз ден соолуктун айынан болуп атат. Өзбекстандан докторлор келип атат. Например, кесиптештерим ошолорго ден соолук, узун өмүр, үй бүлөсүнө бакыт таалай, дайыма жакшылыктар болсун. Например, врачтардан биз Дастанбекти биринчи сүйлөшкөнмүн мен Дастанбек менен. Анан Лачынбек жана башка врачтар, мына Дастанбек балам өзүң баягы характериңе, красавчик жагыңа дайыма суктана турган бала экенсиң, кесипти ham туура тандагансың, доктор болуп, дайыма жакшылыктар болсун. Мына берип аткан дарыларыңар бизге шифасын берсин баардыгыбызга, не только бизге, силерге дагы. Дайыма жакшылык болсун, ден соолук болсун. Биздин бүгүнкү уюштуруучубуз мына Бектемир балам менен Таттыгүл, жана мына жакшынып отурган сулуу кыздар, баарыңарга өмүр каалайм, өмүр, дайыма ден соолуктугула. Сиз канчадан бери сахарсыз? Мен 2 жыл болуп калды. Сизге бул зензо диабет, стоп диабет канчада 2 сосуп иштим. Канчада таасир кылган сизге? Азыр мен сахар көп болгондо 6-9 болот, 6-3 болот. Ата 5-4
Birinchi болгондо 16 болгом. Ал бир неделе эле болду. Мындан кеп пас бар паниши болду. Жакшы азыр. Рахмат баарыңарга. Bir жака. Өзүңүз хакыңызда сүйлөп бериң. Бурун кандай эдиңиз, азыр кандайсыз? Мен Бегматова Фарида. Сахар болгоныма 10 жыл болду. Ушул стоп диабетине, жеңүү диабетине ичкенин себебине бектемир көбүрөөк басым жасады. Бектемирдин немеси менен мен да ичип, мына ден соолукта отурам. Силерге чоң рахмат. Жетип келип атат, биз аны ичип атабыз. Таасирлери жакшы. Мен 6 ай козгоду, 6 ай оорудум, толук 6 ай оорудум. Азыр эми жеңге диабетти ичип атам. Кудайга шүгүр жакшымын. Эл аралап деп ойноп күлүп жүрүп өткөрүп атам күндө. Силерге чоң рахмат, ушунчалык убактыңарды бөлүп бизге силер да маалымат берип, ден соолукту сурап келдиңер да. Ошого чоң Бунака рахмат. встречаларың сизге күч береби? Бунака жыйылыштарың сизге күч береби? Күтпөйт элем да аналарды. Сонун күч берип атат, бүгүн энергияны жакшы алып атабыз. Силерге чоң рахмат, ошо убактыңарды бөлүп, бизге аралашып, биздин бүгүнкү сыйыбызды көрүп, таам татып кеткениңерге чоң рахмат айтабыз. Mana sizlarga mana murunda o'rib жүргениңерде бунака чогулуштарга баргыңар келбейби? Үйдө эле жаткыңар келеби? Биринчи жолу жолугушум, биринчи жолу келишим мындайга. Ооба, рахмат. Mana эми hamma эле бирөө kasal дебейт. Бардыгы бийлеп. Анан Бахрамжан келди, а? Ошо менен анан сүйлөшөм. Ооба, майли, рахмат. Ким сүйлөйт? Сүйлөп кой. Мына бүгүн биз шириндер чогулушуп отурабыз. Бардыгыбыз жакшыбыз, настроенияларыбыз жакшы. Бардыгы мен дагы сахар болгонума 16 жыл болду. 16 жылдан бери биринчи сахар болгондо 14 сахар болгон. Муну жакыраак ошо болобу? Микрофон. Мындакылып калмаган. Анан кийин ошентип жүрүп, мул дарылы болгучу аябай кыйынчылыктар болгон. Кыйынчылыктар болуп, өзүбүздүн докторлорго көрүндүм, башка нерселерди ичип жүрдүм, бирок эч таасир этпеди. Ошонун өзгөндөн бир бала сүйлөп атат деген ачып окудум, Бектемир деген бала экен. Анан Бектемир укамдын сөзүн уккандан кийин мен дагы стоп диабет ичем деп калдым. Анан алып иштим. Мен биринчи алганда эле 15 күндөн кийин таасир эткен мага. Уйкум келип, эшикке чыкпай. Кандай өзгөрүш болгон? Ушундай настроениям ачылып, эл менен сүйлөшкүм келип, элге кошулгум келип, ушундай жакшы настроениялар болгон да. Бу Бектемир аканын кийин дуа кылдыңызбы? Дуа кылып, Кудай ушу балага күч кубат берсин, Кудайым ден соолук берсин, үй бүлөсү менен бактылуу. Сабапчы болду деп. Ооба, сабапчы бол, бактылуу өмүр сүрсүн деп. Өмүргө береке берсин, ден соолук берсин укама. Бардыгыбызга эле ден соолук берсин. Мынакей жибегиже бардыгыбыз бири-бирибизди тааныбайт эле, ушун шылтагы менен таанып, бири-бирибизди бир туугандай болуп, биз жолугушуп турабыз. Кудай кааласа, августтун баштарында дагы жолугушабыз. Бардыгыбыз тынч болойлук. Рахмат Өзбекстандык врачтарыбызга, Дастанбек. Чоң рахмат. Сиз эле сүйлөп коюң. Сизге канча жылдан бери сахарсыз? Мен Сарыбаева Касиет. Мен сахар болгонума 5 жыл болду. 5 жылдан бери 22 алды сахарымдын. Аягы 16. 16дан кече стоп диабет ичкенден бери меники 11ге түштү. Эми жаман эмес. Симптомдорчу, симптомдор. Симптомдор аябай жакшы. Өзгөрүү жакшы. Кудайга шүгүр, өзгөрүүлөр ам бар. Мантип элге кошулуп, ушинтип басып туруп жүргөнүбүзгө шүгүрлөр болсун дейм. Дайым. Ошону менен бирге мындай тааныбаган элдер таанышып, мантип чогулуп, дайым чогулуштар болуп. Мунусунда өзгөндө экен эми Өзбекстандык врачтарга рахмат, ушунчалык дары-дармектериңиздерге. Не дейм, ден соолук алып ичкендерге. Байлык, бала чакага бербейин, дайым аманчылыкта жүргүлө, ден соолукта болгула эми. Ошо укам Дастан силерге да дайым ден соолукта өмүрүңөргө береке берсин. Кудайым. Бектемир. Ana бардык адамдар курсан. Эми Кудай кааласа, Дастанбек бардыгы курсан, ошо курсан үчүн көрдүңбү, бизде бүгүн жыйылыш бир 100 адам жыйылдык, Кудай кааласа. Анан көп адамдар ысыкта келе албады, шартына карашты. Бардыгын чакырганбыз, Кудай кааласа. Келгиле деп айткан бирок шарттарына карап бир 100 адам келдик. Бул жер салкын, жакшы жай. Салкын жер экен, эми жерибиз ушундай. Басыбыздан суусу турат. Кааласаңар суга түшсөңөр болот, киринем десеңер мына. Музыканы коебуз, бийлейбиз. Силерге рахмат укам келип тартып, бизге ушу
ден соолукту чындап атасыңар. Силерге дагы чоң рахмат. Рахмат. Мына эжеме 2 мүнөт кошуп кетем. Кани, өзүңүз тураңыз да сүйлөп бериң. Мурун кандай едиңиз, азыр кандайсыз? Assalomu alaykum. Biz shu Zena diabet gruppasidanmiz. Juda yaxshi taniysiz bizni. Shu hamma o'tirganlar Jalobod oblasidan. Mana shular hammasi ichadi Zena diabetni. O'ta zo'r narsa bu narsa. Stop diabet bundan yaxshi. Bu undan ham yaxshi. Ham kuchli, ham nima ekan. Buni ichgan odam hech afsuslanmaydi. İçiş kerak buni. İchinglar, hammalar ichinglar. Burun biz holimiz qurib odam emasdik, to'g'ri gapda. Mana endi Allohga shukr. Mana shu dorilarni ichib hayotga qaytib mazza qilib mana qilib yuribmiz mana. Yugurganda yuguramiz, kelganda kelamiz. To'g'rimi do'stim? Aytib qo'y. Mana Allohga shukr. Mana Bektemir mana. Qanaqaydi zo'r edi mana. O'ta zo'r. Zo'r. Bu nimaga gap yo'q. Tanjanglar sog' bo'lsin. Ilohim nima niyat qilsa niyatinglarga yetinglar. Bizga shu ashyadan shu yoqqa shu dorini olib kelib berganlar uchun sizlarga kattadan katta rahmat. Hammamizni sizlar hayotga qaytardinglar. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. To'g'rimi? Ana. Rahmat. Endi bayramni davom ettiramiz, ha? Endi xudo xolasa bir bularni bileteylim, ha, Dastanbek. Rahmat. Qirg'izistonda bor narsani aytam tug'anlar, ko'ringizlar obязательно. Qarang. Men shu 15 yıldan beri sakır oruç menен olup kelgenmin. Ушундан азыр кандай пайда көрүп, кандай жакшы болуп аткандарын мен силерге айтып берип коеюн. Кыргызстандыктар, туугандар. Бул сакыр болгонума 15 жыл болду. Менин билгениме 2010-жылы билгенмин. Азыр жашым 50-дө. Ошого чейин башта 15 жыл болуп калды. Мен сакыр болгондо биринчи чаңкайт элем. Уйкум жоголду. Путу колум чымырайт. Колум чымырайт болчу. Анан барбаган жерим калбады ушу сакыр боюнчачы. Көп жерлерге бардым. Россия издендим сакыр боюнча. Россияга барып лечение алдым. Казакстандан алдым. Өзбекстандан барып Хожабадтан алдым. Специально сакыр боюнча алдым. Бишкектен алдым. Оштон алдым. Өзгөндөн алдым. Эми кыскасы барбаган жерим калбады да, издендим ушу жакшы болуп кетейин деп. Мунун причиналары ошо уйкум жок. 4 маал ишке чыгам түндөсү. Путу колум чымырайт. Кубат жок. Көп узучуга бара албаймын. Көпчүлүктү каалабаймын. Башым ооруйт. Жаткым келет, уйкум келет. Анан мен Бишкекте больницада жаттым. Бир бай адам менен жаттым. Бул бай адам конный завод, жылкы заводу бар киши менен жатып калдым. Анан ошол киши бирөөдөн угуптур да. Карышкырдын этин жесең сакыр жок болот дегенди угуптур ол киши. Анан ол айтты, бек, мен деди карышкыр атырып келем деди, экөөбүз жейбиз деди. Анан майды деп больницадан чыккандан кийин бул киши $1000 аттырып келем деди. Анан $1000 мен чындыгында акча берген жокмун. Бул киши $1000 аттырып келдим деп карышкырдын этин алып келип экөөбүз бир апта карышкырдын этин жедик биз Бишкекте. Ошо сакыр жок болот дегенден. Бирок мен эчтеке результат берген жокмун. Жок болгон дагы жок, түшкөн дагы жок. Ошол эле акыбалда жүрө бердим. Ошондо деле ошол уйку жок. Путу колум чымырайт, тесилешке чыгам. Андан кийин көзүм зрениям кетти. Начарлап калды көзүм. Сакырдан. Мен өзүм ош Бишкекке такси кылчумун. Кийин уже машинада айдай албай калдым. Бишкекке да каттабай койдум. Анан көзүмдүн сол жагыны операция кылып тазалаттым да эми. Путуңуз катып калды. Путум мынабу тизеден ылдый отунда такта десем деле болот да. Мен ошентип коет элем өзүм, путум такта болуп калат, отун болуп калат. Ысыбайт. Муздак. Мен жазын кышын носки чечпеймин. Жатканда деле чечпеймин. Кышта жумпайбак менен жатам. Ошол бир аз ысыйт да. Путумду чечсем үшүйт, муздайт. Анан бир ийне менен сайгандай болот да путумчу, табан. Путу колум чымырайт. Ушинтип жүрдүм. Мен айттым го, бир кече группага да сүйлөгөм. Мен жыл карышкырдын этин жедим ушу сакырда жок болот дегендечи. Топуракты чылаптырып иштим мен. Ошону дагы талай таап деген чыккан. Талай таап деген чыккан, баргандар билет. Мен onu da айтып берейин. Топуракты чылап ошону да иштик. Мен да иштим.
Мен сакырдан изденбеген жерим калбады, барбаган жерим калбады. Укканым кылдым. Дагы бир нерсени айтып берип коеюн силерге. Баштан өттү. Алаканатты ичсең сакыр жок болот экен деп WhatsAppка таркап кетти го. Анан кийин ушул дагы чыксын. Мен больницада леченияга жаттым өзгөндө. Жатсам, ушул өзгөндөн эле эми атын дагы айтпаймын, кайерли экенин дагы айтпайм. Бир аксакал келди 80деги. Мен жатканыма 3 күн болгондо бир аксакалды алып келип балдары жаткырды, кыздары жаткырды. Анан аба эмне ойдон келдиңиз десем, сакыр экен. Ого баласы 3 алаканат атып, 3 күн кайнатып берет. 3 күн 3 жейби, 4-күнү күнү сакыры 22 болуп келди. Силерди больницада мәжбүр талданды тутуп алып жеп аткан окшойт деп атам. Мен ошону айтып берип коеюн. Ошондо алаканатты баягы киши баласы эми ол дагы жакшы ниет менен жакшы болуп кетсин атам деген да. Ол 3-өн атып келет экен дагы. 3-өн 3 күн кайнатып жеп алат экен. Анан келди, сакыры 22 менен келди, аксакал эми жаш өтүп калган. Анан врач айтты: "Эмне болуп нарушение кылдыңыз аба? Эмне көтөрүп алдыңыз?" деди эле. Айтпады. Врачка айтпады. Не болгонунчу? Билбейм, балам көтөрүлүп кетти дагы. Врач чыгып кетет го входдон кийин. Анан бизге айтат: балам алаканат атып келди эле, 3-өн жеп, кайнатып ичтим эле, анан уже сакырым көтөрүлүп кетти атпайбы?" Ошон үчүн айтып коеюн, айыр нерсени кыла бербегиле туугандар. Вообще кылбагыла, бул болбойт нерсе. Топурагам ичтим мен, карышкырдын эчин жедим, алакантты бирок жеген жокмун. Алакант жеген жокмун. Ошо жегендерди көрдүм. Аны дагы көрдүм. Анан ушинтип жүрүп бир YouTube'дан көрүп калдым, ошо Өзбекстандан стоп диабет деп көрүп калдым. Анан аны окуп чыгып, жакшы болгондордун комментарияларын окудум. Анан мен ушу балдар менен байланышка чыктым. Анан ушу силердин стоп диабетиңерди укканыңардан кийин мен Өзбекстанга бардым өзүм. Кыдыршага барып, Беговаттан таможнядан өтүп, силер менен туугандарым бар, ал жерде эжем бар, жездем бар, аларга чалдырып, силер менен байланыштырып туруп, анан мен өтүп 2 күн жаттым ошол жерде. Жатып, заказ берип алдырдым ушул. Мына ушул, алдырдым мына. Стоп диабет ушул. Мынау стоп диабет таблеткасы, мынау чорный тимини. Ушул алдырдым. Коробкасы да мына стоп диабет. Ана бул жерде мына чайы бар. 3 коробка чайы бар. Ушул бир курсу 3 айга жетет экен. 3 ай болот экен бир курстугу. Анан натуральный бат экен бул. Мен окуп чыктым. Анан кирип карап чыктым мына окуп. Ушуну алып 8 февраль күнү Өзбекстанга алып келдим. 10 февраль күнү баштадым ичишти. Ичип бүгүн Кудай кааласа 16 күн болду ичкениме. Эми 16 күндө билген результатымды айтып берейин. Эмне болдум? 16 күндө биринчи 2-3 күн ичкенде козгоду окшойт. Буттарым ооруду, бөйрөгүм ооруду. Анан өзүм дагы чото ишенбей калдым. Чото бул козгоду же нито ичип алдымбы дедим да. Же туура эмес дарыны алып алдымбы деп бир аз ойлондум. Мен 1 миллион 200 миңге сум кап чыктым да, $100 экен. Эми бир акчасына дагы ойлодум, ушун $100 бекерли кетирдимби дедим. Кайтадан кийин кой, ыхлас кылып ишенип ичейин деп 7 күн 8 күн. Биринчи өлчөгөндө сакырым 16 болду. Ушун баштайлыкты. Анан иче баштадым. 10 күн ичип туруп өлчөсөм 9 болду сакырым. Бул после еди, тамактан кийин болду бул. После еди 9 болду. Ачкарын мен өлчөгөн жокмун. После еди өлчөп көрсөм 9 болду. После еди 9 болду. Анан өзүм ишенип калдым. Значит, муну иче берейин. Онусунун себеби 15 жыл сакыр болгон адам бир күндө же бир айда же 15 күндө эле сакыры жок болуп кетиши, резко түшүп кетиш кыйын да. Эми результаты 13 күн дегенде билдим мен. 12 күн, 13 күн дегенде 3 мал, 4 мал чыгып аткан эшикке 1 күн 2 күн чыктым. 2 күн чыктым дагы 13-14 күндөрү бир эле мал чыгып атам. Кечинде дагы Кудай кааласа бир эле күн чыктым. Бир эле мал чыктым эшикке. Ол болду, анан уйкум жок болчу менин. Уйкумдан 9-да жатат элем. 5:30-6-да туруп алат элем да. Эшикке көп чыккангабы, уйкум качып атабы, ушундай болчу элем. Азыр эми уйкум дагы сонун, мурункудай уктап атам. Кайсы күнү 9-га чейин уктадым мен. 8-9-га чейин уктап атам азырчы. Эмне болуп аткан результат да. Анан колум чымырап, көзүм телевизордогу баягы бегущий рекламаны жакшы көрбөйт элем. Мен очки менен жүрөм да. Азыр ошону бир аз окуп калдым. Көзгө да таасир берип атат.
Анан путум мына тизеден ылдыйы, мынадан аяк отун болчу да, мына отун урсаң сезбейт да. Азыр мага мынандай болуп атат, өзүмчө да. Али баштан өткөн таап дегенде мен сакыр боло берип, таап болуп калдым окшойт. Мынадан мына жерден бирдеке түшүп, ысып, мына тапанга түштү. Мына манжанын үстүндө мына тапанда турат да. Бирдеке топтолуп түшүп, чыгып кетейин деп атат. Ушу мен түшүнүп атам, ушул барып сүркүрөп чыгып кетет, айланып кетет да. Азыр тапаным менен мына үстүндө турат. Бирок мыяктарым бошоду, кой берди. Кечкурун 2 күндөн бери чечип уктап атам. Айпагым чечип уктадым. Путум кармасам ысык. Эми ысып калды путумчу, бирок ысып калды. Результат ошол, анан уктап калдым. Жакшы уктап атамын. Нервный үдөйүз алдын? Айтпа. Көпчүлүккө бара албайм. Ызычууга бара албаймын. 6 адам 7 адамдан өткөндөн кийин көпчүлүккө бара албайм. Анан бирөө менен тез эле урушуп кетем. Тез эле бакырышып, кыйкырышып, тарс турс. Керек болсо минип жүргөн машина менен уруп берет элем, тарс турс өтүп берет. Ушундай немеле причиналары бар эле. Эми бул стоп диабеттин алып ичкеним ошол 16 күн болду. 16 күндөгү результат ушул менде. Мен бир ай ичсез канча болот, кандай болот? Эми Кудо кааласа ишенич жакшы. 15 жыл жүрдүм го мен сакыр менен. Изденип атам, бирок стоп диабетти алгандан бери Кудога шүгүр. Дартты Алла берет, шифаны Алла берет дейт го. Бирок Куда кааласа силер себепчи болуп каласыңар да. Өткүрбек менен Дастанбектер силер себепчи болуп каласыңар. Мен бирок баарын эле айтам. Ушу сакыр диабет менен ооруп аткандарга алып ичкиле. Куда кааласа жакшы результат берип атат. Ана топтодук го ана сакыр. Мына ушул отургандар ушул кичине диабет менен ооругандар экен. Анан мен больницага ар 6 айдан жатам. Ар 6 айда жатканда эми акчасын да айтыш керек да, 15 миңден кетет. Ар 6 айда 15 миңден кетип турат. Бирок ал убактынча болуп атат да. 10 күн жатсам 16-17 миң жатам, 6-7ге түшөт. 3 күн 4 күндөн кийин эле кайта ошол көтөрүлүп кетет. Бирок диетаны кармап атам. Анан инсуфордун 500-дүн ичем. Пакет ичип атам. Жактарда бир таблетка ичип коюп атам. Себеби врач мага ошондой деди, пока ошол ичип туруң деди. Ичип атам 500-дүн. Кийин акырын чыгарып берет да. Анан эми врачтын айтышы боюнча 1 ай 2 ай ичип тура бериң. Анан сакырыңыз нормалашкандан кийин аны ичпей койсоңуз дагы болот деди. Бирок мен сакырлык диабеттерге айтайын, сакыр жок болуп кетпейт. Негизи бул диабет дагы жок кылып бере албайт. Бул просто кармап турат да. Норма кылып кармап турат экен. Симптомдорун жоготот. Эми жоготот экен. Ушул мына пут ооруган, көз ооруган, уйкуну, чымырагандарды жоготуп берет экен. Ошону нормалдаштырып алсак, 6-7де жүрсөк, бизге нормальный болот. Сакырчы. Эми ошону да өзүбүз дагы диетаны кармашыбыз керек. Анан баягы көп настроение болбош керек. Бул сакыр байлардын оорусу деп коет да. Сакырды ошондой айтат да, байлардын оорусу дейт. Мына сакыр менен ооругандар баары бай адамдарбыз да биз. Шириндер деп эркелетип коеюн, шириндиктер. Анан ушул диетаны да кармашыбыз керек. Ичип аткан инсулин болсо, алып аткан инсулин болсо, инсулин деле алыш керек. Таблетка болсо, таблетканы. Бирок барып кээ бириги 3 айда результат берет экен. Кээ бириги 6 айда. Мен 105 кило элем весим. Весим азыр 70 кило. 30 кило, 35 кило вес жоготтум да. Бул вестин жоголушу адам көп зара кылган сайын вес түшө берет да. Бул ошонуку да. Эгерде сакыр норма болгон болсо, зараны аз кылган болсоң, вес дагы түшпөйт. Вес кошосуң кайта. Анан уйку дагы болуш керек. Туура. Ооба. Бул туура уйку адам эч жериң оорубаса уктайсың да. Бир жериң ооруп турса уктабайсың. Түнү путум ооруп, чымырап, мына ийне менен саят да. Ошондо уйку болбойт. Анан путту ысыкка киргизип, печкеге, ток печкеге ысык ооруп болбойт да сакырда. Мен эми врачтардан укканым, анан дагы стажерлардан, анан мына тырмактарды да кыскалганга болбойт экен сакырда. Анан путту кыскан нерсе кийбеш керек. Мен болушунча бут кийим кийем, бир размер чоң алып кийем. Анан сакыр адам баняга, сауна, немеге парга киргенге болбойт да. Мен себеби бир парга кирип алып жыгылып калганмын. Сакыр көтөрүп берет экен. Ошон үчүн парга да кирбейм азыр. Дайле жуунуп чыгам.
Анан сакырда көбүрөөк эт жеш керек экенбиз. Сакырда. Мен ушинтип угам, анан өзүм да этти көп жейм. Жылкын эти болот да сакырга. Жесе болот свежий малында. Малдын этин жесе болот, кара эттерин. Тобоктун этин жесе болот, только терисин сыйрып салыш керек. Терisi көтөрүп салат холестеринге. Эчкинин этин дагы болот деп калат. Тукум болот, жумуртка болот эже, жесеңиз болот дейт. Анан койдун эти, шорпосу бир аз көтөрөт экен сакырды. Себеби мен шорпосун ичип койдун этин жеп көрүп өлчөп көргөм да, результатын билгенмин. Ошон үчүн койдун көшүнү давленияны да көтөрөт. Анын мени давлениям наоборот сакыр болгондон бери кээ айтат, сакырда давление көтөрүлөт дейт. Менде көтөрүлбөйт. 110'da 80, 110'da 70, 100'e 80, 100'e 70 жүрөм. Сакыр болгондон кийин ушинтип калдым. Сакыр болгонго чейин 120'da 80 жүрчүмүн да ойлойм. Азыр наоборот болуп калды. Ал эми бул сакырда көбүрөөк өзүбүздүн диета кармашыбыз керек. Аз ичип аткан дарыларды ичип туруш керек, ширинге аралашпаш керек. Бул боло берет деген болбойт да сакырда. Нан деле сахарды көтөрөт. Нан көтөрөт экен. Анан эми биз болушунча кара нан жешибиз керек экен. Бул өзүбүздүн сахарный диабеттерге народный магазиндерде, чоң магазиндерде өзгө кантыбыз бар, печеньебиз бар, өзү жей турган, нандарыбыз бар, ошолорду алып жесек болот. Мына түрттүн дагы пайдасы жакшы. Түрт жеш керек сакырга көбүрөөкчү. Сакырда түрт дагы жакшы. Анан баягы боло берет деп ичип жеп алсак, өзүбүз кыйнап коебуз да. Бул сакырда орто жүрүшүбүз керек. Сүйүлүп кеткенден болбойт бизге. Резкий кап болгондон болбойт. Эми менде ушул результаттар. Кудай кааласа баары жакшы. 16 күндө ушуну билдим. Дагы мына Кудай кааласа бир ай чейинчи Алла шифа берип, дагы сакырларым нормалашып калса, дагы болгон результаттарды айтып турабыз. Мына группаларыбыз ачылып калды. Ошо группаларда болгон. Мен сайратма эмесмин. Мен силерди тааныбаймын. Бир сом пулуңарды алганым жок. Мен болгону гана айтып атамын. Себеби туруусун айтыш керек да, туурабы? Бул жерде кээ бирлер болуп калышы мүмкүн. Мен силерди тааныбайм, билбейм. Бирок силер себепчисиңер да ушуга. Силер менен сүйлөшүп, ушуну алып ичип атабыз. Мана биз конок кылып отурупсуз азыр. Эми ушу үйгө чакырдым бүгүн Кудай кааласа, келгиле деп. Эми Аш кылдык мана өзгөн киришти. Тааныш болуп калдык. Силер көп адамдарга себепчи болуп каласыңар. Колдон келсе ушул консультацияларды бергиле. Анан мүмкүн болушунча ушу диабетти мен угуп калдым. Поделкасы самопал бар дептир. Ушуну чыгарбасын. Ушуну караштыргыла. Биз өзүбүз деле алып атканда караштырабыз. Мүмкүн болсо ушу элдерге жардам бергиле. Колдон келишинче. Мына өткөрбек менен Дастан атайыбыз Өзбекстандан өтүп келди. Сүйлөшүп атабыз. Ушу Кудай кааласа Кыргызстанга дагы ушул стоп диабетти булар чыгарып, ушул Өзгөнгө дагы бир точка ачышат. Ошко, Жалал-Абадка, Кудай кааласа, ушундай Бишкекке ушундай ниеттери бар экен. Бизде азыр доставка кыйнап атат да, Дастанбек. Кимдир бирөөлөр сурап атат, кантип алдырабыз, кантип алабыз, Өзбекстанга кирип алып чыгыш керек болуп атат. Ушуну бир жолго коюп берсеңер. Азыр Ошто Араванскийгече жеткирдилер дагы. Ушуну бир жолго коюп берсеңер, доставканы, Өзгөнгө бир точка Жалал-Абад, Ош, Бишкек кылып, эми элдерге жардам болот да. Анан мүмкүнчүлүк болсо, ошол акчасын бир сенада кармагыла. Көтөрүп жүрбөгүлө, өткөрбек акчасынчы. Эми кимдир бирөөлөр пайдаланайын дебесин. Ошол сенаны бир сенада эле кармап бергиле. Элдерге кыйын азырчы. Туурабы? Эми менин айтайын дегенимчи, $100 $200 эгерде ошондон шифа тийсечи, биз шифа тапсакчы акчабызга урунбайбыз. Акчаны канча кетирдик? Бирок ошону ичип алып дагы пайда бербесе, ачышып каласың да. Пайда берип атса, ачышпайсың. Шифа берсе. Мына мен азыр группада 350 адам болуп калдык да. Ошол 350 адамдын ар биринин сөзүн угуп атам. Чоң эжелер бар экен, менен чоң улуу агалар бар экен. Эми билбейм, эң эле жашым эми 50дөмүн. Менин жашы барбы жокпу? Ошолор 350 адам деле силердин таанышыңар эмес да. Казакстан чыгып атат, Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстандан чыгып атат. Ошолар бардыгы эле туруусун айтып атат. Результатын болгондо айтат. Мен иштим эле мынтип калдым, кээ бир айтат, мен 1 ай болуп иштим, пока эчтеке сезбей атам деп. Эми ал бир күндө 2 күндө эле результат берип бербейт да. Ооба да, айым алып берип бербейт да. Мен 15 жыл болду. 15 жылда 16 күндө бердим деп атпаймынбы? Эсептеп берип турду сага 3 күндө берчи. Ошондой болдубу?
эми Кудай кааласа муну негизи ишеним менен бисмилла деп туруп эртең менен мен эми кимге кандай врачтар айтаттыр го, мен эртең менен туруп эле бисмилла деп туруп таблетканы ичип атам. 5 мүнөт 10 мүнөттөн кийин чорный эмени ичип атам, тиминди. Ошондо жарым сааттан кийин тамак ичип атам. Тамак ичип алгандан кийин жүрө беремби? Кечинде ужинге 1 саат калганда, мага врач айтканын айтып атам. 1 саат калганда 1 таблетка ичем, стоп диабеттен. Ортосунда 3 саат болот, тамак ичип жаткычама, жатарда 1 таблетканы ичип жатып алып атам. Чайыны 1 литрдик термоско дамдап алып атам. Ошол бир күнгө жетет экен. Эртең менен 1 пиала ичип коем. Эшке чыгып кетсем же жумушка кетсем, келгенден кийин 1 пиала ичип коем. Ошондо 1 литрди бир күндө ичип атам. Бирок чаңком дагы калды. Азыр ондой эле чайды, сууну ичпей атам. Эшке чыгышым калды. Bir mal öttüm de şoğa çıkıda kaladı. Bir mal öttüm. 4 mal kıynalıp kettim. Kıştın günü eşke çıkamın her 2 saatte. Eşke çıkandan kıştın günü uykun açılıp ketet. Hem jeri uyda yaşayız da biz. Domdog'uday Sovyet yok, tuvaleti sırtta. Çıkıp kelgen geçen uykun açılıp ketet. Jatasın, uyku kelbeyt, daha eşke çıkan. Oşonto öyle 5-6 olup ketip atkanda. Kuddu ошондой болуп аттык да. Анан кийин муну ичкенден кийин азыр 1 мал чыктым да. 2 күн болуп 1 эле мал чыкканыма. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Бир жагы Алладан. Алла меллеттен бери шипаны берсин. Эми бир жагы силер себепкерсиңер. Анан мен мынау тууганым буяк классташым, буяк мен өз бир тууган карындашым ошо туулган күнү экен. Ошого келген жана силерди чакырдым го. Эми булардан деле результат эми алып койсоңор болот, интервью. Буяктан деле алып койсоңор болот. Бул эже деле сахармен ооруйт-кен. Канча жыл болду. Эми алып ичкен эжелер. Айгүл сен деле алып ич, Али сен деле алып ич. Мен пайдасын билдим. Ошон үчүн силерге болгон айтып берип атам. Мына стоп диабетти алып иче бергиле. Пайдасын көрөсүңөр. Бирок шашпагыла, сабыр кылгыла да. Бүгүн ичип эртеге результат издебегиле. Кайта 1 ай күткүлө. 1 ай. 15 күндө берип атат, 10 күндө берип атат, 4 күндө берип атат. 1 айдан кийин Кудай кааласа берет результат. Кудай кааласа Алла шифа берет.